Жаралбайт кимде, сендеги ак сүйүм менде да сенде. Канчалык сүйсөм да өзүңдү жаным, кошподу тагдыр бирге. Жанымда болгондо сен мага жөлөп, эркелейм өзүңө башымды жөлөп. Сүйсөм да сыноого карабай сени, жашообуз биздин бөлөк. Sokon жүрөм, айла жок өзүңсүз өмүр сүрөт. Аргасыз тагдырга баш ийсем да, баары бир сени сүйөт. Сен барда чаркылдап күлүп жүрөм, сен жокто камагым түйүп жүрөм. Сен мендик болсоң да болбосоң да, баары бир сени сүйөт. Seni suyuyorum. Gözlerim gözüme kadalsa canım, sağınıç kusаңды kör alam barım. Gözlerin alsızgo bugün de canım, yüzümde suyul жалым. Көзменен сүйлөшүп көрүшсөк кайра, издейбиз жолуга таппайбыз айла. Уйку жок сагынам сени мен кайра, жолукчу күндөр кайда. Үтүктө өзүңдө соккон жүрөм, айла жок өзүңсүз өмүр сүрөт. Аргасыз тагдырга баш ийсем да, баары бир сени сүйөт. Сен барда чаркылдап күлүп жүрөм, сен жокто камагым түйүп жүрөм. Сен мендик болсоң да болбосоң да, баары бир сени сүйөт. Сени сүйөт. Ayla çok özünsüz ömür sürüp, argasız tağdırga baş eysem da, bari bir seni suyup. Sen barda çarkıldap gülüp жүрөm, sen jokto kamagım tüyüp жүрөm. Sen mendik bolsoң da bolbosoң da, bari bir seni suyup. Музыка телеканалынын берүүлөрүн, кызыктуу маектерди жана ошондой эле жагымдуу эмоцияларды тартуулаган Сонун шоу программасы уланта. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга кутман кеч. Амансыздарбы, жалпы музыка телеканалынын сүйүктүү көрөрмандары. Кайрадан сиздер күткөн, сиздер сүйгөн Сонун шоу программасы ар бирүүгө жагымдуу маанай музыкалык чыгармалар менен эшигиңизге кирип барып калдык. Ал эми бүгүнкү сиздердин кызматыңыздарда мен Нурбай Ормоналиев жана ошондой эле менин кесиптешим Айганыш Туратбек кызы болмокчу. Ооба, кесиптеш, дароо эле Сонун шоу программасын баштаарыбыз менен эле бүгүнкү сыйлуу конокторубузду дагы тааныштырууга, алар менен маек курууга ар дайым даярбыз. Алар жөнүндө бир аз кеп кыла турган болсок, бизди ырлары менен Ошко, Караколго сапар тарттырган Кыргыз эстрадасынын өзгөчө мыкты дуэти десек дагы болот. Сиздер ырларын сүйгөн
дагы. Жана ошондой эле бир кездери 2000 жылдары тагыраак айтканда биз ошол жылдары жарыкка келген жылдар экен. Бир канча баягы талай элеси деген топ менен Жүрөк сыр деген чыгармасы менен бүтүндөй Кыргызстанга хит болгон топтун солисттери келип калды. Келиңиз аны тааныштыра кетели. Саламатсыздарбы? Тотомидин Жолдошев жана Сурма Тургуналы кызы. Амансыздарбы? Ассалому алейкум. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу Сонун шоу музыка каналынын көрөрмандары. Бардыңыздарга жагымдуу салам изден. Эң сонун. Барыңыздарга салам. Сиздер менен бүгүнкү кечте, ушул бүгүнкү жарыкты сиздер менен амандашып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ооба, биз дагы албетте кубанычтабыз. Сиздерди күткөнбүз. Эл дагы сиздерди экрандардан көрүүгө аябай сагынып калса керек. Көптөн бери мен деле көрө элекмин, чынын айтканда сиздерди көрүп жатканыма дагы кубанычтамын. Өзгөчө жалтырап, жаркырап келип калыптырсыз. Жаңы жыл. Жаңы жылды чакырып дегенде. Жаңы жыл. Ооба. Ар дайым эфирлерге келгенде окшош кийимдерди кийип келет элеңиздер да. Эмнеге бүгүн мындай Бул сапар эмне болду десек болот? Сапар эмне болду? Бул сапар мен башка жактан келаттым, тилекке каршы үйгө жетпей калдым. Эми ар дайым эле окшош кийинесиздер деген нерседен дагы бир аз алыстабай келип алыстайбычы. Эми бүгүн мындай эле обычный эле кийинем. Ушул суроону эле улантайынчы. Стилист барбы сиздерде? Стилист менен иштешесиздерби же өзүңүздөр эле мындай изденүү менен? Биздин стилистибиз элде жок деген Айнура деген карындашыбыз бар. Сурманын подружкасы болуп кетет. Ошол менен эле иштешебиз болгону. Экөө ойнон бир нерсени таап. Анан экинчи стилист Сурма. Негизи элде жок бренд деп азыркы номер 1 ырчылардын баарын ошол кыз тегет. Айнура деген кыз негизи. Анан негизги идеяны мен көрүп, ушундай болсо форма деп мен сунуштайм. Ошол менин сунушумдан да өзгөчөлөнтүп ошол кыз кылып берет. Биз ошол Айнура элде жок. Биздин эң эле таанымал ырчылардын баары ошол кызга тиктиришет негизи. Демек ошол стилист боюнча иштешет экенсиздер Айнура эже менен. Ошол сиз сунуштаган форманы Тотомидин мырзага жакпай калган учурлар болду беле? Тайкем тамашалап эметип калат, негизи өзүнкүн окшоштуруп эле бул жер жалтыракчы, бул жер жалтырак болду деп Детальдарды эле башка болду. Анан негизи окшош турганга аракет кылабыз. Биздики окшош форма деп калдыңыздар. Дуэт болгондон кийин бири-бирине совпадение болуш керек да. Ошон үчүн дагы окшош болсун деп окшоштурабыз. Эң сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, да ушул мүнөттөрдө сиздерге эскертип дагы кулаңыздарга кулак кагыш айтсак болот. Сармер кыз жигит Сармерден чакырабыз сиздерди. Да ушул бүгүнкү эфирде биздин конокторубузга өзгөчө куттуктоолорду, суроолорду айтсаңыздар, да ушул билеттердин жеңүүчүсү болуп калышыңыз толук ыктымал. 7 декабрда Улуттук филармонияда өтмөкчү. Андыктан сиздерди түз эфирде күтөбүз. Ал үчүн урматтуу көрөрманым, шаарыбыздын коду боюнча 0312 39 20 64 39 21 81 номерлерине түз байланышка чыгып, биздин Тотомидин мырза менен Сурма айымга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Жана ошондой эле сиздер берген суроолордун арасынан эң кызыктуусун үчөөсүн тандап, ушул кыз жигит Сармерден оюнуна 3 кишиге билет беребиз. Ооба, эң сонун. Кыз жигит Сармерденге баргансыздарбы сиздер? Негизи эле ушул кыз жигит Сармерденге катыша элекмин. Катыша элексиздер. Катыша элекпиз. Бирок оюн убактысы болсо албетте катышат болушубуз керек. Ооба, эң сонун. Жогоруда айтып калбадымбы, чыгармачылыктан бир аз мындай менин көзүмө караганда телекөрүүчүлөрдө кандай алыстап кеткендей болуп атат. Же болбосо жаңы жылга аябай жаркырап кирип барайын деген ойлор болуп атабы? Эми кичине тыныгуу болуп калды чын-чынында. Биз көбүнчө эле ушул азыр ушул бир жылдан бери ушул студия тармактарга кичине көңүл буруп атабыз. Сурма экөөбүз биринчи студиябызды ачтык эле, азыр экинчи студия ачылып атат. Ошол жак менен эле алышып эле кечиресиз. Бизге түз байланышка чыккан көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп атабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Тилекке каршы үзүлүп кетти, келиңиз майкаларга. Кайрадан мүмкүнчүлүгүңүз бар албетте чалууга. Ошол негизи баса белгилүү айта кетейин, мен мүмкүн болсо толуктап Тотомидин Сурма студиясы кылып, чыгармачылыктан сырткары ошол жак менен алек болуп аттык, чынын айтканда. Айтайын дегеним, буга чейин бир филиалын ачканбыз, жакында ошол студиянын экинчисин ачкантабыз. Биздин мен окуйт элем, окуганга жакшы ырдайм, комуз үйрөткөн киши жок, жакшы ырдай алам, бирок сабактан, вокалдан сабак берип, мага андан ары да жол көргөзгөн киши жок деген биздин эл арасынан чыккан таланттар үчүн атайын ошондой студия ачып атабыз. Тотомидин Сурма студиясы кылып, ал студия эмне бар? Ал студияда комуз кружогу бар, вокал, гитара, анан жана ошондой эле андан сырткары үн жаздыруу, голос жаздыруу дагы бар.
буюрса ошол жактан элек болуп атабыз. Ал Элге окшош деле мындай бизнесмен эмеспиз да. Ошол кичинекей нерсенин баштыгы эле ошол менен элек болуп. Ошол менен деле чыгармачылыкты утуп калыптырбыз деппи. Тамаша, ошол менен бир аз элек болуп атабыз. Жакын арада буюрса ачылайын деп калды, аз калды Кудай буюрса. Канча убакыт кетти негизи эле, качан тамаштап пландап жүрдүңүздөр эле? Биринчи студиябыз ачылганына бир жыл болуп калды. Кудайым буюрса эмки студия өзүбүзгө частный салып атабыз. Кудайым буюрса ушу жаңы жылга чейин Кудай буюрса да атабыз. Эмне үчүн Тотомидин сурма студиясы? Эми кандай десем, биз Тотомидин сурма экөөбүз баягы бир ат менен чыккандан кийин ошол бизге караштуу студия, анан бул Биз талай элестөө деп, негизи талай элестөө, анан Тотомидин сурмабыз. Анан бизди эл Тотомидин сурма дуэти деп тааныйт, чын айткандачы. Анан келейген студияга сурма студиясы дегенди мен каалабай элем, чын айтканда. Тотомидин сурма, бул жактын да салымы бар, ошол чогуу сабак беребиз, гитарадан Тайкем сабак берет, комуздан, вокалдан мен берем негизгиси. Анан ошондуктан өзүбүздүн кийинки жаштарга Тотомидин сурма Деген бир бренд катары таанылдыңыздар. студия кылып ооба, чалдатабыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз, ар дайым ийгиликтерди каалайбыз, өркүндөп өссүн да ушул студияңыздар. Ал эми атайын сиздерге Сон Шоу программасына келген конокторго биз ар дайым оюн уюштурабыз. Албетте сиздер дагы дал ушул оюнга катышасыздар деп ойлойм. Анан бул жакта суу турат, өзүңүздөр дагы байкап турсаңыздар керек, ичинде кашык салынган, эмне суу десеңиздер, ичине туз салынган суу. Бул жактан, ооба, бул жактан сиздерге азыр суроолорду беребиз. Оңой эле суроолор, ооба, оңой эле суроолор, бирок ким биринчи жооп берсе жеңет, эгерде кийинирээк жооп берип калса, жооп бере албай калса, Буну четпи. ооба. Логикалык суроолор дагы бар, ичинде макал лакаптар дагы бар. Мен немеме жакпай калса куз берем. Өзүңөр деп коесуз. Түз эфирде бардыгы болот. Биз баарына даярбыз. Баштадык анда эмес, Аха, биринчи суроо. Шунда мен суралсам болобу, кечиресиз. Мен таап калсам айта калам, таппай калсам сууну ичем бир ошондо. Экөөбүзгө чогуу суроо бирок. Ооба, экөөңүздөргө тең чогуу бирдей суроо берилет. Бат жооп беришиңиздер керек, бири-бириңиздерден дагы. Ошон үчүн, эгерде жеңилип калса, албетте сууну ичет. Тоок өзүн кушмун деп айта алабы? Тоок өзүн кушмун деп айта алабы? Айта албайт. Эмнеге? Себеби тоок бойдон калат. Дагы? Жакындап атасыз? Эме Мен айта албайт. Тоок уча албайт да себеби. Ай учат э? Ойлонуңуздар. Жакындашып атасыздар, келиңиздер. карганын эме жумурткасын тоок кубастырсаң да карадан карап. Тоок кушмун деп айта алабы? Айта албайт. Эмнеге? Демек, Демек ал куш эмес да. дагы жакшыраак ойлонсоңуздар. Тоок кушмун деп айта алабы? Айта албайт. Себебин айтсаңыз. Себеби тоок да. Ооба, эмне үчүн ооба? Анын тырнагы жок. Аябай сонун суроолор чындап жооптор келип атат. Анткени сүйлөй албайт. Анткени сүйлөй албайт. Демек экөөңүздөр теңчесиздер. Келиңиздер. Биринчи деп. Сиз анда азыраак ичиңиз, бир аз жакындадыңыз деп коеюн. Кийинкини уланта кетели. Эгер бука 5 литр сүт берсе, 5 бука канча литр сүт берет? Канча? Сүт бере албайт да бука. Ичиңиздер. Кийинки. Көздү жумуп эмнени көрүүгө болот? Эч нерсени көргөнгө болбойт. Эмнеге? Сөөгө Көз жумулууда. Көз жумуп эмнени көрүүгө болот? Түш көрсө болот. Чыкпаспы байке? Кийинкиси? Жамгыр 2 күн катарынан жаашы мүмкүнбү? Жамгыр 2 күн катары менен жаашы мүмкүнбү? Мүмкүн. Дагы ойлонобуз. Кийинки сизге өтүп атат. Анткени Жамгыр 2 күн катарынанбы? Жамгыр 2 күн катарынан жаашы мүмкүнбү? 2 күн катарынан. Мүмкүн эмес. Күн катарынан, 2 күн катарынан. Күн катарынан мүмкүн эмес. Эмнеге? Эми эртең менен жаса кечинде ачылып кетиши мүмкүн да. Жакындадыңыз эле да. Кечинде Күн болуп атпайбы? күн кечинде түн болуп атпайбы? Ошон үчүн да. Ортосунда түн болгон. Ортосунда түн болгон үчүн 2 күн жаа албайт. Ооба, туура. Кийинкиси? 2 санына карап туруп, качан 10 дейбиз? 2 санына карап туруп, качан 10 дейбиз? 2 кол. 2 санына карап атасыздар, бирок 10 деп айтабыз. 0-1 болгондо 2 жагынан тең карагандабы? Жок. Логикалык суроо. 2 санын карап туруп, качан 10 дейбиз?
2 санды карап. 10дон кийин өттү деген сөз бар. 1ден кийин 0. 1ден кийин Жок. 9дан кийин 10 дейбиз да. Ой, 2 санын карап атасыздар. 1ди карап турган 0ден кошкондо 10 дейбиз. Бирөө 0. 1ди карап. Саат элестеттиңиздер. Жардам берейин. 12. Саат. Саатты элестеттиңиздер. 2 сааттын ичинде 2 тамгасы, 2 санын көрүп атабыз. Аны карап туруп, бирок 10 деп атабыз. 10 деп атабыз. Ошондо 1 менен 0 кошкондо жок. Жок. 22 дейбиз. 10дон 22 0 эмеспи? Жок. 2-ни карап туруп 10 өттү дейбиз. 2ден 10 өттү дейбиз да. Жок. Экини Мисалы, карап- саат канча болсо дагы, эгерде 2 келе турган болсо, 9дан 10 өттү, же 10дон 10 өттү, же 8ден 10 өттү деп. 10 деп айтабыз, 2-ни карап туруп. Сааттын жебесиндеги 2 санын көрүп атабыз. Макул, кийин сиздерге. Жок, айтып коесуң. Ооба. Жок, айттым, бирок түшүнбөй калдыңыздар окшойт. Экөөңүздөр тең ичесиздер анда? Келиңиздер. Мен унутуп кала жаздапмын. Кийинкине. Эгерде сары топту кара деңизге ыргытсак, ал кандай болуп калат? Сара Эгерде сары топту кара деңизге ыргытсак, ал кандай болуп калат? Кара алып калат. Эгерде сары Дагы топту ойлонобуз. кара деңизге ыргытсак кандай Сары болуп ойча эле калат? калат. Бирок. Бирок Бирок себеби эме да. Жуулат. жакындашып атасыздар. Жуулуп кайра эле сары болуп калат. Деңизде болуп атпайбы? Аха, нымды болуп калат. Нымды болуп калган үчүн кайра эле сары болуп калат. Ооба, эң туура. Келиңиз анда. Тотомидин мырзаны аябай кыйнадык, эмнени башы менен аягын алмаштырсак көбөйөт? эмнени? Башы менен алдагы сан деп кое берели. Башы менен аягын Экиге алмаштырып. экини койсок 4 болот деген сыяктуу. Жок. Бир эле санды алмаштырып койсок, башка сан болуп калат, көбөйүп кетет. Бирди алмаштырып койсок. Бирди алмаштырып, мондай тескерисинен кылып койсок болбойт да эч нерсе. Эме 9'ду 6 болуп калат. 6-ны 9-га. Тең айттык ичпей эле коебуз. Макул. Экөөңүздөр тең айттыңыздар. Кийинкиси Космонавттар учуу кезинде эмнени жоготот? салмак же уйку. Космонавттарбы? Учуу кезинде салмак же уйку? Космонавттар учуу жоготпойт. кезинде. Учуу кезинде. Учуу кезинде Салмак жоготот го. Салмак жоготот. Ооба, экөөңүздөр тең эле туура жооп бердиңиздер. Уйкуну жоготпойт деди, салмак жоготот. Ооба, экөөңүздөрдүкү туура. Кийинки. Синоним бул окшоштук. Бираз жакындап атасыздар. Синоним деген айтылышы башка, мааниси бир да. Окшоштук. Мааниси жагынан? Мааниси жагынан бирдей. окшош Мааниси жагынан окшош. Окшош. сөздөр. Сөздөрдү синоним деп айтабыз. Айтылышы башка, мааниси бир да. Вазир жакшы. Хан жакшы. Баракелде, кол чабар болсун. Аял жакшы. Аял жакшы, эр жакшы. Сон. Сиз ичесизби? Акыркы суроо үчүн. Мен Оху деп эле. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Сонун ойнонуңуздар. Ичиң күйзө, туз чала дейт ошондо. Сага ичим күйүп атат. Сага ичим күйүп атат, ичим күйүп туз чалап алдым. Эң сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай сонун шоу программасын алдын ала улантабыз. Кайрадан дагы сиздердин эскертип да кетсек болот. Телефондорго чалсаңыздар болот. Дал ушул конокторубузга суроолорду, куттуктоолорду айтсаңыздар, билеттерди утуп алууга сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. 7 ноябрда Улуттук филармонияда болот. Урматтуу көрөрманым, ал үчүн шаарыбыздын коду боюнча 0312 39 20 64 39 21 81 номерлерине түз байланышка чыгып, бүгүнкү биздин конокторубузга өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Жана ошондой эле өзүңүздөр берген суроолордун арасынан бүгүнкү биздин конокторубуз эң жакшы суроолордун үчөөсүн тандап, кыз-жигит Сармерден оюна 3 кишиге жолдомо беришет. Эң сонун. Мына ушундай бир суроо менен улантайынчы. Жогоруда дагы айтып калдым, бизди Караколго, Ушко сапар тартканыбызга узак жолдо сонун бир ырларды жаратып атасыздар да. Анан эми талас калды окшойт, нарын калды окшойт. Таласка жазылган. Жазылган. Кайсыл жактары жазыла элек? Анан планда барбы дагы? Азыр Жалал-Абадка жазып атабыз, бирок бүт элек. Башы бар, аягы жок деген. Кудайым бурса кылабыз. Негизи эле ушул бир идея Ошко сапар деген ырды ырдаганыңыздарда чыктыбы? Дал ушул башка ырлар дагы дал ушундай кылып туруп ырдай эле депчи. Ошкошкону чыгарганда негизи кандай десем, Ошкошко чыккандан кийин ушу көлдө биз тойдо жүрүп бир киши аябагындай суранып, "Тото бизге деле жазып койсоң көлгө" деп, анан кийин суроолор башталып ошондой уланып кетти. Кийин анан мен бир интервьюда айтып алдым эле, Кудайым бурса ушу 7 обласканга чейин деле жазганга аракет кылып көрөм деп, бирок эми аз-аздан баардыгын эле бир чыгара берсе болбойт экен. Акырынан. Эң сонун.
албетте күтөбүз. Негизинен ошол айтып калдыңыздар да Ошко сапар депчи. Жакынкы күндөрү Жалал Абадка сапар алат экенбиз. Жалал Абадтан кийин кайсыл жакка сапар алабыз? Анан нарын. Негизгиси ошол Жети облуска тең жазалы деген оюбуз бар. Себеби Ошко деп жаздык, көлгө деп суранышты. Көлгө жаздык, Таласка деле жазбайсыңар деп. Негизи ошон үчүн ар бир областтын ошо ар бир областтагы биздин угармандар капыл болуш үчүн негизи ниет бар, буюрса ар бир областка тең жазып чыгалы деген. Ооба. Кудай буюрса. Текстери өздөрүңүзгө Тексттерге ону Тотомидин жолдошуп атам. Тексттерди деле өзүм жазам, анан албетте акындарга кээде кайрылууга туура келет. Көбүнчө мен ушул Ошкошконун текстин Жылызбек Турсунбаев акын жигит жазган. Акбар Кубанычбеков ушулар менен сөз жагынан иштешип турам. Ким кайсыл жактан болсо, акын ошол жакка алып барам десеңиз. Сон Негизинен эле ошол өзүңүздөр айтып өттүңүздөр, баягы текст жазуу учурунда. Мисалы үчүн сиз текст даярдап жазып койгон учурда сурмайымга жакпай калганда учурлар болобу? Болот. Бул жерин өзгөртсөк дегенде. Ооба, болот, албетте болот да. Негизи дуэттердарда ушундай нерселер көп болот да. Бирок негизги идеяны, ырдын темасын Тайкем таап келет. Текст менен оон менен чогуу таап келип мага уктуруп берет, кандай болот экен деп. Анан бул жерин оңдоп койсок кандай болот деп мен да өзүмдүн сунушумду киргизем. Анан ошол нерсени акындарга кайрылам. Анан шедевр пайда болот. Анан бир чыгарма пайда болот да. Себеби жанагы чымчыкты сойсо да касап түзөсүн деген жакшы сөз бар да. Ыр менен оон менен текст бири келбей калса, бактылуу жашап атабыз, зитатар келип айыл калып калбаш керек да, биздин оюбузчу. Ошон үчүн идея айтайын деген ой жакшы чыгыш үчүн акындарга сөз кайрылабыз. Ооба. Бирок ону Тотомидин жолдошуп атамдык болот. Ушунча жылдан бери дал ушул сиздердин дуэтиңиздерди кармап туруучу нерсе эмне? Мүнөзүңүздөрдөгү же үндөгү айкалыштык жакшы болгондугу үчүнбү? Эмнеде сыры? Ал жетекчиликте. Сен айтканда Айтып мактанып айтасызбы? Ал негизи группаны кармаш, дуэтти ырдап көпкө чейин иш алып баруу аябай кыйын, чынын айтканда. Көп эле мисалга көп эле киши бир эле кишиге баш ийиш да абдан кыйын. Себеби ар бир кишинин өзүнүн характери бар деген сыяктуу. Биз ошол көп эле киши болбосо дагы аз элебиз, бирок эң негизгиси биздин жетекчибизден зависит этилет. Тайкем ар дайым ишке так. Кечкен учурларда бири-бирибизди түшүнөбүз, башында кечүүлөр көп болот, түшүнбөстөр көп болду албетте. Анан ошол нерсенин баардыгын түшүнүп, баардык кыйынчылыкка чыдап, анан ошол нерседен акырындан жакшы ийгиликке жетишсе болот да. Эң негизгиси жетекчиликтен зависит этилет көп нерсе. Биринчиси сабырдуулук. Сабырдуулук кылып турсаң, ошол өзүң баштап аткан иш баардыгы өз нугуна түшөт да. Болгон сабыр керек. Убакыт керек. Тактык керек. Мына ушундай лайфхактык сек дагы болот. Биздин сыйлуу конокторубуздан ал эми сиздерди дагы бир жолу сахнага узаталы. Эң сонун бир чыгармаларыңыздарды бизге аткарып берүү алдында турасыздар. Ооба, сиздерди узатсак дагы болот, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгерде сиздерге дагы жагып жатса, бизден берүү жана албетте ушул билеттерди утуп алгыңыз келсе, бизге чалсаңыз болот. Жогоруда айтып кеттик, кыз жигит Сармерден оюнуна сонун билеттер ойнотулуп жатат. Урматтуу көрөрманым, ал үчүн шаарыбыздын коду боюнча 0312 39 20 64 39 21 81 номерлерине түз байланышка чыксаңыздар болот. Ооба, ал эми сахнаны, назарыбыздарды сахнага бурсак. Жүрөгүмдү эми сен эзбе жаным, уйкусуз түндөрүмдү арнагам
Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүм, сонун бир ыргактан рахат алдык дагы десек болот. Келиңиздер, сиздерди бул жака чакырып алсак дагы болот. Ооба. Эң сонун аткаруу болду. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Болчалар болсун. Жаңыдан биздин катарыбызга кошулган жалпы музыка телеканалынын сүйүктүү көрөрмандарына дагы бир жолу салам айтабыз. Сиздер учурда Соншо программасына ортоктошуп болуп атасыздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз да бар. Алдыда маектерибизди да уланталы, келиңиз. Мен мындай бир суроо бергим келип жатат да. Сизди алгач эле көргөндө мындай бир аябай катуу мүнөз, айым катары көрүшөбү көбү? Же мага эле ошондой сезилеби? Анан буну айтчабы? Биринчи жолу көргөндө, экинчи жолу көргөндө болгондо. Рет экендерчи. Тамаша. Аябай жакшы суроо болду, чын айтканда. Менин көргөн же угармандарым көп ушул суроону берет. Сыртынан көп билбеген киши мындай чын эле катуу, мындай стерва деп коет. Орусча айтканда, ошондой деп билишет да. Бирок жанынан билген киши тамаша көй ачык, мындай бетке айткан тарс туруш киши экенин эле билишет. Бирок сыртынан көргөндүн баардыгы сиз айткандай туура эле айттыңыз, негизи ошондой мага эме беришет да. Сиздер бага аябай депчи. Оңой менен салам бербейт го дегендей айтышат да, ойлошот, бирок андай эмесин. Эми стервалык деле бар, ал өзүнчө да деле. Негизи ал жагын Тотомиди мырзадан сурабайлыбы? Бирок негизи анчалык эмес. Келиңиз айта кетсеңиз. Кескесте карап калат. Кескесте карап калат. Кескесте карап калат. Айымдар ошондойбуз да, биз бир куулуп стерва болобуз. Бир карасаң эле ыйлакпыз, мушуктай болуп, бир карасаң эле биз назикпиз, ошобуз менен айымбыз анан ошол көп эле сиз айткандай бир көргөн киши ошондой мүнөздөмө берет. Туура эле айттыңыз негизи. Ошол Тотомиди мырза бир нерсе айткысы келип жаткан ушул түз эфирде мындай бир аңынан жарылайын деп. Келиңиз. Эми анчалык деле эмес, кескесте эми жана өзү эле айтып койдук, эми аял заты деген ар кандай болот экен. Бир туруп ыйлай берет, бирок көбүрөөк ыйлайт. Стервага караганда көбүрөөк ыйлайт кээде. Анан күлүп чайнап эле жүрөт. Мындай стерва көрүнгөнү менен, катуу айым мүнөзү катуу көрүнгөнү менен, бирок боорукер деп айткыңыз келип атат, э? Ал эми сизчи, мен аябай азыр эфирде көрүп жатып, алгач сиз менен маек куруп жатам да, анан аябай сүрдүү көрүнүп атасыз. Күртүңүз стерва кезиңе эле койсуң. Билбейм, эми ар кандай, мен өзүм күлүп жайнап жүргөнү жакшы көрөм. Анан кескесте эми заман деген ар дайым эле күлүп жүрө албайт экенсиң, кээде өзүң тарынбасаң да бирөөлөр тарынтат. Жинин келбесең да бирөөлөр жинин келтирет. Анан ошол кездерде кабагың бүркөлүп калат. А так көбүнчө күлүп жайнап жүргөнгө аракет кылам. Эң сонун. Да ушул чыгармачылыкта жүрөсүздөр, эмгектенип жатасыздар. Анан мындай суроо берейин, чыгармачылык сиздерге эмнени берди, эмнени алды? Эмнени жоготтуңуз деген. Чыгармачылык мага аябагандай сонун жашоо берди, мүмкүнчүлүк берди десем билем. Бул чыгармачылык деген сага келген бир дөөлөт деп эсептейм. Бирок ошол дөөлөттү көтөрө билишиң керек. Эгерде ошол чыгармачылыкта ошол дөөлөт менен жүрүп, сен кыйшык жакка басып, жаман жолго басып кетсең, ал дөөлөт сени чапса, жада калса, ал дөөлөттөн сен тура албай калышың мүмкүн. Анан чыгармачылык деген бул ушул сени эл таанып, эл сыйлап, Тотомидин деп учурашып аткандын өзү эле бир өзүнчө дөөлөт да. Ошону туура кабыл алып, барга көппөй, жокко чөкпөй, бирдей калпта жүрсөң, ошол дөөлөт сени дагы бийиктикке чыгарып кете берет. Анан чыгармачылыктан дагы эмнени таптым мен? Эң жакшы досторду таптым. Сон досторум, чыгармачылык таланттуу досторду таптым. Ушул бири-бирибизди ар дайым жакшылыгыбызда жандашып жүрөбүз, ушундай досторду таптым. Кыскасы тааныш таптым. Жоготкон нерсеңиз, эми албетте айтуу дагы кыйын мындай нерселерди. Жоготкон нерсем, чыгармачылыкта жоготкон нерсем, эч нерсени жоготтум деп айта албайм. Мен таптым. Эң сонун Сурмайым деле кошулса керекчи? Мен деле ушул нерсеге кошулам. Чыгармачылык деген бул бир келген мүмкүнчүлүк, сыноо деп айтмакмын. Чыгармачылык деген бул сонун нерсе, аябай жан дүйнөнүн азыгы. Чыгармачылык деген нерсени Кудай Таалам ар бир инсанга бере турчу нерсе эмес да, бул табиаттан берилген жакшы нерсе деп айта алам. Ошол бир сыноонун үстүндөсүң, эл деген сени көкөлөтүп туруп, бир эле моментте жерге таштап салышы мүмкүн. Бул жагы айтып кеткендей эле бул көтөрө алгыс дөөлөт да болот. Анан ошол жаман мүмкүнчүлүк келгенде тура албай да калышы мүмкүн болот да. Эң негизгиси жакшы нерсе.
бул нерседен жаман нерсе таптым деп мен айта албайм. Мен эңиздеген нерсеме акырындан жетип келатам деп айта алам. Чоң рахмат айтабыз, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келиңиздер анда сиздерден жалпы кыргыз элибизге эркин микрофон болсун. Урматтуу кыргыз элим, биз эмне дейбиз эми, биздин баягы тилегенибиз жакшылык. Үйүңүздөрдө жакшылык болсун. Бардыңыздардын ушул көңүлүңүздөр жагымдуу ырлар менен, биздин ырлар менен, башка чыгармачылык адамдардын ырлары менен көңүлүңүздөр ар дайым ачык болуп, уулдун урматын, кыздын кызматын көргөн ушундай бактылуу бир үй бүлө болдуңуздар. Ден соолук каалайбыз. Биринчи ден соолук болсун. Чоң рахмат. Биринчи сиздерге да чоң рахмат. Жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Бизди колдоп келген биздин көрөрмандарга, угармандарга чоң рахмат. Ар дайым буйрса дагы жакшы чыгармачылык үстүндө эргүүдө иштеп, сиздер менен эмгегибизди бөлүшөбүз деген ниеттемин. Чоң рахмат. Эң сонун сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай урматтуу теле көрүүчүм, азыр болсо Сон шоу программасынын экинчи коногу дагы даяр турат десек болот. Аны дагы алдыда тааныштырабыз. Ага чейин Биздин катарыбызга Тотомиден сурма кошулсун. Бишкек Каракол каалап коюңуздар.